ошол суу тасма дамба мына дуга түрүндөгү суу тасма, ошол Кемпир-Абадтын суу тасмасы. Ошол суу тасманын орта чегинен Кыргыз-Өзбек чек арасы өтөт. Суу тасманын жарымы Өзбекстанга, жарымы бизге Кыргызстанга карайт. Ошол суу тасмадан ошол жакта Кара Дария, тиги тоонун, Кара тоонун түбүнөн Кара Дария сагат. Ошол Кара Дарыянын лугу менен 8 километрдей өтүп барып туруп, анан Жалал Абад жакка бурулуп кетет. Ошонун мына үстү жагы Өзбекстан, калганы бардыгы Кыргызстан. Биздин жер, биздин суу. Бул жердеги жерлер дагы, жердин ичиндеги кандай кен байлык болсо, жердин үстүндөгү суу дагы, суунун ичиндеги бардык балык, башка нерселер, суунун үстүндөгү аба бейкиндиги бардыгы Кыргызстанга таандык, Кыргызстандык. Эми азыр ушул келишимдер боюнча мына өзгөнгө келгенде да айтышты. Жогорку кеңеште эл аралык комитетте каралды. Мен ал жерде да катыштым. Жалпы эчиги артында өттү. Ал жерде да ачык айтылды. 900-чү горизонталдан ылый жагын суу баскан жердин баарын 4485 гектар жерде Өзбекстанга өткөрүп берип атабыз деп ачык айтышты. Эми ошол эгерде ошол ишке ашып турган болсо, мына ошол суу басып турган жер, мунун бардыгы мунун бардыгы чек ара ушул жака бер жака жылат. Мына биз турган жерлер бардыгы Өзбекстанга өтөт. Азыр эми мына балдар айтып атат, атайын Оштон баягындай приборлору бар, заманбап аспаптары бар. Ошол адистерди чакырып 900-чү горизонталды өлчөттүрдүк дейт. Тигине 2 туу сайып койдук дейт. Ошол жерге чыгат экен деп айтып атышат мына. Бул жерде жигиттер айтып атышат. Тигине суу 2 туу сайып койгон. Эми туугандар, бул жерде мен жана айттым, ошол жер комитетинде иштеп жүрдүм. Бул жерде туулуп өстүм. Эч качан бул жерде жер талаш болгон эмес. Жер талаш деген сөздү уккан эмеспиз. Анан талаш эмес жерди эмне үчүн берип атабыз? Булар айтып атышат, 1965 жылы токтом чыгып, 4000 гектар жерди, 4126 гектар жерди компенсация кылып берген бул жерге деп айтып атышат. Туура. Ар жерден биздин мына ушундай жакшынакай жерлерибизге бир суу чыкпаган таштак ар түрдүү жерлерден бөлүп ар жактан берип 4216 гектар жер беришкен. Бирок алар жер алмашылган эмес да. Биз бул жерде суу басып калып, бул жерде айыл чарба жумуштарын аткаранга мүмкүнчүлүк жок болгондугу үчүн ошол жерлерди беришкен. Ал жерлерди берген кезде дагы алар билдеттемелерди алышкан өздөрү. Левобережный деп сол жак жээктеги Кемпир-Абад каналын куруп беребиз деген 149, кийин 70 калды. 219 километр канал куруп бере турган болгон. Кийин анан 70 километрге кыскартып 149 километр канал куруп беребиз деген. Ошол канал аркылуу 227 миллион куб жыл сайын суу алып турмакпыз биз. Алар 1 километрда канал курган эмес. Андан тышкары, мына Куршап айылда, мына ушул суунун жээгиндеги айылдарда бүт жердин алдынан суулар көтөрүлүп, туздар чыгып, элдер ооруп, бүт жерлер бузулуп, ошол жерлерге коллекторлор, дренаждык системаны куруп беребиз деп айтышкан. Аны да куруп беришкен жок. Өзгөн Ханабад жолун салып беребиз дешкен, аны да салган жок. Көпүрө куруп беребиз деген, аны да жасаган эмес. Эми өзбек туугандар өздөрүнө керектүү, өздөрүнө пайдалуу жактарын аткарып, бизге пайдалуу жактар аткарылбай калып калган. Алар сөздөрүн, милдеттенмелерин аткарган эмес. Азыркылар айтып атат, чек ара туура жылат бул жака. Бирок алар тоспойт дейт. Тоспосо чек араны жылдырып эмне кылат? Эмне кажети бар? Биздин талап ушундай болуп атат. Чек ара мына ошол эски боюнча орунда калсын. Сууну иштете берсин. Сууну эч ким тоскон адам жок. Тоскор болгон адам жок деп атабыз. Жерге тийбесин деп атабыз. Ал эми баягы союз бузулгандан кийин Алматы, Минский жана башка декларациялар кабыл алынган. Ошол декларацияларда бардык союз республикалардын эгемендүүлүгүн тааныйбыз бири-бирибиздин.
ошолордун чек араларын бузбайбыз деген келишимдер коюлуп, ратификацияланып күчүнө кирген азыркы бүт ошол мыйзамдар, документтер боюнча бул жерлер Кыргызстанга таандык, биздин жерибиз.